Нур ТВ каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Актер жана сүрөтчү Сүймөнкул Чокморовдун жаңы айкели жасалып, учурда иш процесси жүрүүдө. Жасалып жаткан айкелдин сүрөттөрү социалдык тармактарга тарады. Бул тууралуу Супер KG порталына айкелдин автору Азамат Абдрахманов эмгектин толук бүтө электигин айтып, төмөнкүлөргө токтолду. Учурда сүрөтчүнүн айкелин жасап жатам. Айкел толук бүтө элек, скульптураны даярдоо үчүн коло керектелип жатат. Айкелдин бийиктиги 3 метрде түзөт дейт ал. Интернет колдонуучулары эстелик жакшы жасалганын жана ал актердун чыныгы жүзүнө окшош болгонун айтып, алкоо сөздөрүн жазып жатышат. Азамат Абдрахманов буга чейин жазуучу Чыңгыз Айтматовдон Москва шаарына орнотулган айкелин жасаган. СССРдин эл артисти, Кыргыз Республикасынын эл сүрөтчүсү Сүймөнкул Чокморовдун эстелиги 2017-жылы 9 ноябрда Чүй Кең көчөсү менен Тыныстанов көчөсүнүн кесилишине Ала Тоо кинотеатрынын чыгыш тарабындагы скверге коюлган. Бирок Чокморовдун эстелиги өзүнө окшошпой калганы коомчулуктун нааразычылыгын жаратып, сын пикирлер айтылган. Жеңил атлетчи Юлия Андреева 2020-жылы Токиодо өтө турган Олимпиада оюндарына жолдомо алды. Бул тууралуу Кыргызстандын жеңил атлетика федерациясынын баш катчысы Иван Щербаков билдирет. Маалыматка караганда, Юлия Андреева 8 августта Нур-Султан шаарында өткөн эл аралык марафондо 42 чакырым 192 метр аралыкты 2 саат 28 мүнөт 42 секундада чуркап өтүп, мара сызыгына биринчи келген. Бул көрсөткүч менен Андреева олимпиадалык нормативди толтуруп жолдомого ээ болгон. Олимпиадалык көрсөткүч 2 саат 29 мүнөт 30 секунданы түзөт. Юлия олимпиадалык нормативди ашыгы менен толтурганына биз абдан кубанып турабыз. Олимпиадага Дарья Маслова биринчи жолдомо алат деп ойлогонбуз. Бирок Юлия биринчи болуп норматив толтуруп, олимпиадалык жолдомого ээ болду. Эми Дарьядан да үмүтүбүз чоң, деди Кыргызстандын жеңил атлетика федерациясынын баш катчысы Иван Щербаков. Буга чейин 2020-жылы Токиодо өтө турган жайкы олимпиада оюндарына сууда сүзүүчү Денис Петрашев жолдомо алган. Бишкек жылуулук электр борборуна 2019-2020 жылдары күз-кыш жылытуу мезгили үчүн көмүрдү жеткирүүчү компания аныкталды. Электр станциялары ишканасынын басма сөз катчысы Тагжан Айдаралиева азаттыкка көмүр ташуу үчүн тендерди Контакт Углепром ТОО компаниясы утканын кабарлады. Тендердин жыйынтыгы 6 сентябрда чыгып, Контакт Углепром ТОО жылуулук электр борборуна Д, ДГ жана Г маркаларындагы көмүрдү жеткирүү милдетин алды. График боюнча ишкана көмүрдү 2020 жылдын мартына чейин ташыйт. Биринчи көлөмү сентябрда келет. Көмүр ташып келүү үчүн 29 июлда 1 миллиард 27 миллион 219 миң 800 сомго тендер жарыяланган. Электр станциялары ишканасынын маалыматына караганда, бүгүнкү күнү Бишкек жэбинде 80 миң тонна көмүр бар. Кара кечеден да көмүр ташылууда. Мекеме станциянын үзгүлтүксүз иштешине бул көлөм жетиштүү экенин маалымдады. ДСШ маркасындагы көмүрдү жеткирүү үчүн тендер ушул жумада жарыяланат. Баш аягы күз-кыш жылытуу мезгилине Бишкек жэби үчүн 1 миллион 140 миң тонна көмүр даярдалат. Өткөн күнү ишкана 1 миллион 421 миң киловатт-саат электр энергиясын иштеп чыгарды. Бишкек жеби Кыргызстандын түндүгүндөгү электр энергиясын иштеп чыгаруучу жалгыз ири жептин бири. Кыш мезгилинде күнүнө 6-7 миллион киловатт-саатка чейин иштеп чыгарат. Жогорку кеңештин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитети билим берүү жана илим министри кызматына Каныбек Исаковдун талапкерлигин жактырды. Бул тууралуу комитеттин төрайымы Гүлкан Молдобекова билдирди. Исаковдун талапкерлигин премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев сунуштап, жогорку кеңештин кароосуна жиберген. Өкмөт башчынын сунушу бүгүн тармактык комитеттин жыйынында каралып, колдоо тапты. Исаковду депутаттарга вице-премьер Алтынай Өмүрбекова тааныштырды. Эми анын талапкерлигин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитети карайт. Каныбек Исаков 2011 жылдан бери Ош мамлекеттик университетинин ректору болуп иштеп жаткан. Эске салсак, мурдагы министр Гүлмира Кудайбердиева 4 сентябрда кызматтан бошотулган. Өкмөт буга өзүнүн арызы себеп болду деп түшүндүрдү. Ал министрликти башкарып турган учурда бир топ сынга кабылган. Мурдагы депутат Өмүрбек Текебаев бийлик менен кызматташууга даярмын, бирок анын мага анчалык кереги жок дейт. Ушундай пикири менен VCKG сайтына саясаттануучу Аркадий Гладилов бөлүштү. Мелис Мырзахматов сыяктуу оппозициялык маанайдагы саясатчылардын арасында Текебаевди өзгөчө колдоо жок деп белгилейт саясаттануучу. Мүмкүн азыр бийлик менен кызматташуу тууралуу айтып жатып, Өмүрбек Текебаев өз каалоосун чындык катары көрүп жатса керек. Себеп дегенде анда башка варианттар жок. Бул деген бийлик аны менен кызматташат дегендик эмес. Көптөгөн саясатчылар аларды бурч
такаганда ушундай сөздөрдү айтып башташат. Аркадий Аркадьевич Атамекендин заманы өттү. Ал эми Конституциянын атасынын тарапташтарынын тегереги кыйыла тарыды деп кошумчалады. Өмүрбек Текебаев саясатта эски түлкү жана ал парламенттин жаңы чакырылышына кирүү ага оңой болбой тургандыгын түшүнүп турат деп ой таштайт Гайделов. Анда олтургандардын имиджи бар экендигине карабастан туурасында эле нөлдүк шанска ээ. Табигый нерсе ага тарапташтарды издөөгө туура келет. Бирок учурдагы абалда кылмыш ишин кайра кароо бул гумандуулуктун акты. Жана ал Текебаев үчүн иштебейт. Мына соттор акыйкат боло баштады деп бийлик үчүн керек болгон иш-чара экендигин түшүнүшүбүз керек. Ошол эле учурда саясаттануучу көпчүлүк биздин саясатчыларыбыздын кейиштүү көйгөйү убагында эс алууга чыгып кете албагандыгын да деп билет. Саясатчылардын көпчүлүгү керек болсо 90 жашында да саясатта калууну ойлошот. Бирок 60тан кийин чечимдерди тездеп кабыл алуу ылдамдыгы кыйла төмөндөйт. Ошол эле учурда мурдагы акыл деле тайыйт да, деди Гайделов. Ошондуктан бул мезгилде аренадан кетүү туура чечим болот. Эң өкүнүчтүүсү жаңы саясатчылардан алдыда көрүнбөй жаткандыгы. Өз кезегинде мурдагы депутат Жылдызхан Жолдошова алдын ала келишпей туруп, Текебаевди үй камагына чыгарышпайт эле деп жоромолдоду. Саясаттын мындай деңгээлдеги фигураларын алдын ала сүйлөшүүсүз түрмөдөн чыгарышпайт. Бардык убак ушундай болгон, деди ал Бесикежи сайт менен болгон сүйлөшүүдө. Ал эми Текебаевдин бийлик менен боло турган кызматташуу тууралуу сөзү жөнүндө болсо, мени Сооронбай Шариповичтин кыраакылыгын жогото баштаганы өкүндүрүп жатат. Ошол 2012 жылдары эле Атамбаев парламенттик коалициядан ата журтты чыгарып, Атамекенди киргизгиле деп айтканда, бул жакшылыкка алып келбейт деп мен президентке эскерткенмин. Мен ошондо Алмазбек Шаршенович, сиз душмандарыңызды алыстан издебеңиз. Алар жаныңызда эле турат. Текебаев сизди мүрзөгө алып барат деп айтканмын. Ошол эле сөздү азыркы президентке да айтамын. Жылдызхан Айтибаевна бийлик тарабынан саясатчыларга карата кош стандарттар колдонуларын кошумчалады. Аида Салянова үй камагында жана Бишкекте гана болушу керек. А Текебаев бүт өлкөнү кыдырып жүрөт деп мисал келтирди мурдагы парламентарий. Асадыр Жапаров менен эмне кылып жатышат? Ал өз принциптеринен тайган жок жана түрмөдө отурат. Арине Жапаровду гана өз мекени үчүн күйгөн адам деп эсептесек болот. Аны эң жакын адамдарынын өлүмү да сындыралган жок. Түшүндүрүп кетсек, мурдагы депутат Өмүрбек Текебаев колониядан чыккандан кийин Элгезит КЖ сайтына интервью берип жатып, башка сөздөрдүн арасында бүгүнкү күндөгү саясий күчтөр менен, ошол эле учурда бийлик менен дагы кызматташууга да даяр экендигин белгилеген. Эгер алдыдагы өзгөчө милдеттер тууралуу айтсам, менин башка көйгөйүм болуп, жогорку басымдагы тарапташтарды күтүү болуп саналат деген ал журналисттерге. Көпчүлүк чын дилинен менин келип туруп, батька сыяктуу ойлонуштуруп, бардыгын жер-жерине коюп, маселелер чечилет деп ишенишет. Ошол эле учурда менин тарапташтарымдын арасында түрдүү топтор, керек болсо бири-бирине каршы келгендер, жаңы принцибинде бири-бирине ыңгайлаша албагандар бар. Мен бардык каражаттарды өз ара түшүнүшүн, ага жетүүнүн мөөнөтүн, ал тарапташтарымдын көңүлүн түшүрбөс үчүн, популизмге берилип кетпеш үчүн табышым керек. Менде мына ушундай өтө чоң талапты аткаруу милдети турат. Нарын районунун Кеңеш айылындагы контейнер мектепте окуп жаткан окуучулар суук түшкөнчө башка имаратка көчүрүлүп, окуусун ошол жактан улантат. Өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлагандай, учурда алар көчүрүлө турган имаратты билим берүү багытына өзгөртүү үчүн акча каралды. Азыр ал жерде оңдоп түзөө иштери жүрүүдө. Ошондой эле жакын арада Кеңеш айылына жаңы мектепти куруу иштери башталат. Анын долбоордук сметалык документациясы даяр турат. Өкмөттүн маалыматына караганда, Кеңеш айылындагы мектептин 2 окуу корпусу бар. Анын бирөө авариялык абалда, ал эми экинчисинде балдар окуп жатат. Азыркы тапта Нарын облусу боюнча жалпы 18 объектинен курулуш иши жүрүүдө. Анын ичинде Ат Башы районунда 2 бала бакча, Актала районунда 2 мектеп жана 1 кошумча курулуш. Жумгал районунда 3 мектеп жана 1 кошумча курулуш. Кочкор районунда 4 мектеп, 2 кошумча корпус, 2 спорт зал. Нарын районунда спорт залдын курулушу жүрүүдө. Кеңеш айылында окуучулардын бир бөлүгү салмагы 20 тонналык 5 контейнерде билим алып жатышат. Мобилдүү мектептерде окуу ыңгайсыз болуп жатканы айтылып, бул коомчулуктун катуу сынына кабылган. Ушул окуядан кийин билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиева өзү берген арызына ылайык кызматынан бошотулган. Бүгүн 9-сентябрда 1700гө жакын адам УКМКнын башчысы Опунбаевке, УКМКнын Альфа Атайы бөлүгүнүн башчысы жана ошондой эле ИИМ министри Кашкар Жунушалиевке кылмыш ишин козгоону айтышып, башкы прокуратуранын жамааттык билдирүү менен кайрылышты. Бул тууралуу өзүнүн Facebook баракчасына КСДПнын мүчөсү Тимирлан Султанбеков жазды. Султанбековдун айтымында чогулгандар азыркы президент Сооронбай Жээнбековдун ишине юридикалык баа берүүнү талап кылышууда. Ал эми арызда 7 августта 18:30 мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин Кой таштагы үйүндө эксперт болот
Саткуловдун лекциясы башталган. Ага элдер чогулган эле. 19:50 Алмазбек Атамбаевдин үйүнүн тосмосунан секирген маскачан жана куралчан адамдар кирип келип, тынч турган жарандарга ок атып, ур-токмокко ала баштаган деп жазылууда. Эске салсак, Алмазбек Атамбаев 8 августта ИИМдин атайын операциясынан соң кармалып, УКМКнын тергөө абагына камалган. Ал 1 май райондук сотунун чечими менен 26 октябрга чейин камалган. Башкы прокуратура Атамбаев бир катар оор жана өзгөчө оор кылмыштар боюнча шектелип жатканын билдирген. Ош облусунун Өзгөн районундагы Мырзаки айылында 71 жаштагы аялдын жансыз денеси өз үйүнүн короосунан табылды. Ал мыкаатчылык менен өлтүрүлгөнүн, денесине 9 жолу миздүү нерсе сайылганын милициядан билдиришти. Маркумдун кошунасы Арзайым аттуу аял ал тууралуу буларды айтып берди. Анын айтымында коңшусу эч кимге зыяны жок адам болгон. Анын сөөгү бүгүн 9 сентябрда жерге берилди. Эч кимге зыяны жок, элге пайдасы гана тийген аял болчу. Азыр көп адамдар кабарды угуп алып ыйлап келип жатышат. Жаш кезинде акушер-гинеколог болуп иштечү. Менин кызымды да төрөткөн, өтө карапайым эле. Себеби көп адамдар ооруп калса же балдарыбыз сыркоолосо кайрылчубуз. Өзү сыныктарды да бат айыктырчу. Үйүндө мал багып, жер жемиш өстүрүп, өзүнө тең аял эле. Кошунамдын 2 эркек, 1 кызы бар. Көп жылдар мурун кечүү эркек баласын өлтүрүп кетишкен деп айтышат. Кыз болсо Орусияда, ал эми улуу баласы биздин айылда, бирок апасынан бөлөк жашайт. Өзү болсо казы болуп калган уулунун кызын кичинесинен багып алган. Ал мектепте окуйт. Окуя болгон үйдө ошол небереси экөө жашачу. Баласы киши колдуу болуп каза болгонун айтып, акыйкатсыздык болуп калды деп көп ыйлачу. Милиция кызматкерлери кылмышкерди 3 күндөн бери издеп жатышат. Табыла элек. Баарыбыз эле мыкаачынын табылышын тилеп жатабыз. Үйдөгү небересинин айтымында ал болгону чоң энесинен дагы келдиңби деген эле сөзүн уккан. Андан соң уктап калган. Качан гана үй өрттөнүп, түтүндүн жыты мурдуна келе баштаганда кыз ойгонуп, кошунасынан жардам сурап барыптыр. Ал келип короодо көмкөрөсүнөн жаткан коңшубузду алыс эмес жерде кан болгон бычакты көрүптүр. Орусиядан кызы, каза болгон уулунун аялы келди. Алардын айтымында үйдөн эч кандай акча алынган эмес, баары ордунда. Ошондой эле бычак башка жактан келген. Себеби үйдө андай бычак болбогонун айтышууда. Азыр коңшулар өч алууну көздөгөн адамдын эле колунан келген деп божомолдошууда, деди маркумдун коңшусу Арзайым. Сокулукта жаңы жер жалпы дарыгерлер практикалуу борборунун директору Медет Бостаев арыз жазып кызматтан кетти. Анын бул кадамын айрымдар өз атасынан төрөгөн 14 жаштагы кыздын окуясы менен байланыштырып жатышат. Бирок Медетбек Бостаев аймактык кабарчыга аталган окуянын негизинде эмес, өз калоосу менен кеткендигин билдирди. Ал жаңы жер жалпы дарыгерлер практикалуу борборунда 1990-жылдан бери иштеп келе жаткан. Мен 1 ай мурун август айынын башында эле кызматтан кетүү боюнча арыз жазгам. Аны Саламаттыкты сактоо министрлигине тапшырып кеткем. Ал кезде аталган окуяны уга элек болчубуз. Кыскасы, менин кызматтан кетишимдин буга байланышы жок. Айлык маяна аз болгондуктан кызматтан кетүүнү туура көрдүм. Жеке менчик оорукана ачсамбы деген ойлор бар. Бул ооруканада 1990-жылдан бери иштеп келе жаткам. Буга чейин Ош шаардык оорукананын жандандыруу бөлүмүндө 5 жыл иштегем, деди ал. Медет Бостаевдин адистиги хирург, анестезиолог, реаниматолог. Ал 1961-жылы Ош облусунун Кара Суу районунда төрөлгөн. Окуя тууралуу Чүй облусунун Сокулук районуна караштуу Жаңы Пакта айыл аймагында 14 жаштагы кыз өз атасынан төрөп, баланы туугандарына беришти. Жаңы Пакта айыл өкмөтүнүн маалыматына караганда, бул үй бүлө Тажикстандан Сокулукка 2010-жылы көчүп келишкен. Дыйканчылык менен алектенишет, мал чарбасы бар, эл катары жашашат. Бул кызы улуусу, андан кийин 2 кыз, 2 уулу бар. Үлгүлүү үй бүлө болчу. Элдин баары шок болуп таң калып жатышат. Үй бүлөнүн мүчөлөрү Кыргызстандын жарандыгын алып, бизде каттуу калынган деп билдиришти айыл өкмөттөн. Сокулук райондук мамлекеттик администрациясы учурда ымыркай жана аны багып алган эне ооруканада жатканын, бала 2 ай мурун төрөлгөнүн жана анын абалы жакшы экенин билдиришти. Баланы туугандары эле багып алыштыр. Анын абалы жакшы деп билдиришти аталган түзүмдөн. Үй бүлө мүчөлөрү менен Сокулук районундагы энени жана баланы коргоо борбору жана социалдык өнүктүрүү башкармалыгы иш алып барып жатат. Айрым маалыматтарга караганда, кыз учурда үйүндө. Ал эми жаңы жер жалпы дарыгерлер практикалуу борборунун директору Медет Бостаев ал кызды атасы ушул жылдын апрель айында биздин гинеколог алып келген экен. Ошондо ал кызын бир бала менен сүйлөшүп жүрүп, экөө жакындап коюшуптур. Ал жигит Тажикстанга качып кетти, кармасам өлтүрөм, эптеп баланы бойдон түшүрүп бергиле дептир. Документтери жок экен, жакында документтерин бүтүп калат дептир. Биздин гинеколог баш тартып Бишкек шаарына баргыла, бала чоңоюп калыптыр деп жооп берген. Арадан убакыт өтүп, төрөт маалы жакындап калганда кайра келишиптир. Кызды 2001-жылы төрөлгөн деп айтышкан. Ошондо июль айы болуп калган. Кыз жакшынакай төрөп, ата-энеси төрөтканадан чыгарып кетишкен. Биз дагы билген эмеспиз, 2 айдан кийин билдик. Укканда таң калып ишене албай калдык. Өзүңөр билгендей, Сокулукта Тажикстандан көчүп келип, бир топко документи жок жүргөн кыргыздар бар. Алар жарандыкты алганга чейин биз дарылап карап турабыз, деди. Айыл тургундары, бул иш чыкпайт болчу, билинбей калмак.
айылда кимдир бирөө атасы менен урушуп кетип, ал шекишип калган. Ошол адам милицияга билдирген окшойт дешти. Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын маалыматына караганда, 29 августта аталган түзүмгө Сокулук районунун криминалдык милиция кызматынын кызматкери тарабынан Сокулук районунда 53 жаштагы эркек киши өзүнүн 14 жаштагы кызын бир нече жолу зордуктап, өспүрүм кыз төрөгөндүгү тууралуу ыкчам билдирүү түшкөн. Тиешелүү иш-чаралардын жүрүшүндө 2005 жылы туулган кыз өзүнүн атасынан төрөгөнү аныкталган. Аталган факт Жаза кодексинин 161 беренеси менен кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки өндүрүштүк иш тергелип баштады. Ал эми 1966 жылы туулган АМ убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Азыркы тапта тиешелүү экспертизалар дайындалды. Өспүрүм кыздын төрөтүн кабыл алгандарга, дарыгерлерге юридикалык баа берилет деп айтылат маалыматта. Премьер-министр Мухаммедкалай Абылгазиев күч түзүмдөрүнүн жетекчилери менен кеңешме өткөрдү. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы кабарлады. Кеңешменин жүрүшүндө ал акыркы учурда Ички иштер министрлигинин кызматкерлеринин катышуусунда болуп өткөн коомдук кызуу талкууну жараткан жана жарандардын адилеттүү сын пикирлерине кабылган окуяларга байланыштуу тынчсыздануусун билдирди. Милициянын ишмердүүлүгү жарандардын өзгөчө көңүлүндө турат жана коомдук тартипти, коопсуздукту камсыздоо боюнча биринчи кезектеги милдеттерин аткаруу өңүтүндө гана эмес, адам укуктарын жана эркиндигин жүзөгө ашыруу жаатында каралууга тийиш. Бул өзгөчө маанилүү. Милицияны реформалоо пландары көп жылдардан бери ишке ашпай келет. Кадыр баркынын төмөндүгү жана укук коргоо органдарын башкаруудагы белгилүү бир кризис Ички иштер министрлигинин жетекчилигине милицияны реформалоо боюнча чечкиндүү чараларды көрүүгө дем бериши керек. Бүгүн коомдо, мамлекетте милициянын жүрөгү өткөн маселелерин токтоосуз чечүү зарылдыгы тууралуу бирдиктүү пикирде турат. Мамлекет милицияны каржылоону жана техникалык жабдууну жакшыртууга, жаңы инновациялык чечимдерди киргизүүгө аракеттенүүдө. Бирок милицияга карата жарандардын ишенимин кайтаруу жана бүгүнкү жагдайды жөнгө салуу үчүн укук коргоо органдары көп иштерди аткарууга тийиш. Ички иштер органдарынын ыйгарым укуктуу милиция кызматынын натыйжалуулугун жогорулатуу жана кылмыштар тууралуу билдирүүлөргө ыкчам жооп кайтаруу шарттарын түзүү үчүн кайгул милициясы түзүлгөн. Ал тиешелүү техника жана жабдуулар менен камсыздалган. Коомдук жайларда кылмыштарды ачыктоонун заманбап технологиялары киргизилүүдө. Алар өз натыйжалуулугун көрсөтүп, кылмыштардын алдын алууга жана бетин ачууга көмөк көрсөтө баштады. Жарандар өкмөттүн күч аракеттерин колдоп, жолдордо, көчөлөрдө жана короолордо тартип болгонун каалашат. Видео байкоо камераларынын жардамы менен көптөгөн кылмыштар аныкталып жатканын биз көрүп жатабыз. Мындай шарттар милициянын катарында кара санатай жана кесипкөй эмес, кыянаттык менен пайдаланган жана кылмыштарды жаап жашырган айрым адистердин болушун чектейт. Алар реформаны илгерилетүүгө тоскоол болушууда. Аларга карата эң катуу чаралар көрүлүшү керек деп белгиледи Мухаммедкалай Абылгазиев. Мындан тышкары өкмөт башчы Ички иштер министрлиги шашылыш түрдө уюштуруу жана кадрдык жаңы киргизүүлөрдү кабыл алып, өз катарын милициянын беделин бузган, коомдун кызыкчылыгына каршы бет алып, мамлекеттин бардык күч аракетин текке кетирген кара санатай кызматкерлерден тазалашы керек. Мухаммедкалай Абылгазиевдин айтымында укук коргоо тутумунда кызматкерлерди ак ниет жана чынчыл иштөөгө, мыйзамды карманууга жана адам укуктарын катуу сактоого дем берген чечимдерди иштеп чыгуу зарыл.